Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Жамин Акималиев, мурдагы президенттер, министрлер, ал Тургай жогорку кеңештин төрагалары сентябрга сатылып кеткен. Кумтөрдүн мамлекетке өтүшү улуттук сыймык, деди 8 октябрда Назарньюс маалымат агенттигине легендарлуу парламенттин депутаты Жамин Акималиев. Жамин агай, революциянын болгонуна туптура 1 жыл болуптур. Революциянын шарапаты менен бийликке келгендер 1 жылда эмнелерди жасай алды? Убакыт учкан куш деген ушул экен. Октябрь окуясына заматта 1 жыл болуптур. Бирок жылдын ичинде көп нерсе өзгөрүлдү. Биринчи өзгөрүү Садыр Жапаровдун демилгеси жана саясий эрки чечкиндүүлүгү менен 30 жылдан бери ала албай жүргөн Кумтөрдү мамлекетке алып, андан түшкөн каражатты бюджетке салып, элдин турмушун жакшыртуу аракети көрүлө баштады. Бул өтө олуттуу жаңылык. Кумтөрдүн мамлекетке өтүшүн улуттук сыймык десек да болот. Мен 30 жылдан бери бул маселеге аралашып жүрдүм. 1992 жылы Акаев маселе койгондо легендарлуу парламент алтын комиссиясын түзүп, анын төрагасы мурдагы жетекчибиз Турдакун Усубалиев болгон. Акаевке Союз боюнча эң чоң кендик Канадага биротолу берип койгон болбойт. Биз көбүрөөгүн алып, алар иштеткен үчүн азыраагын алсын деп Турдакун Усубалиев сессияда сүйлөп, жазылганын колуна карматса да, Акаев убакытты атайлап чоюп жатып, Канадага барып, ошол жактагы өкмөттөрдүн жардамы менен кол коюп, бизди ушундай тозокко салып кетти. Андан кийин Бакиевке да айттык, ал да макул дегени менен аягында унчукпай баса берди. Отунбаева, Атамбаевке да айттык. Атамбаев чынчыл киши болмуш болуп, баарын кыйратам деди. Бирок ал да унчукпай калды. Көрсө, бул маселенин бир эле себеби бар экен. Мурдагы президенттер, премьер-министрлер, ал Тургай жогорку кеңештин төрагалары да Кумтөрдүн кулу болуп калышыптыр. Сентябрга сатылып кетишиптир. Кыргызстандык чиновниктер үчүн алтын, доллар алганы үчүн эле элди унутуп, алардын кызыкчылыгын талашып жүрүшүптүр. Эл да сабырдуу болуп, Кумтөр жараткан маселелерди көтөрдү. Кесепеттерин ченебей тартты. Сианет куюлуп, канчалаган киши майып болду. Кыскасы, мурунку президенттердин даражалуу кызматта отурган адамдардын азабынан эл жабыркады. Буйруса, мындан ары Кумтөрдө элдин кызыкчылыгын тепселеген жоруктарга жол бербейт. Кумтөр Кыргызстан үчүн кызмат кылат деп ишенем. Баса 1 жыл ичинде конституция кабыл алынды. Баштагыдай парт лидерлер чалмакей чалган система жокко чыкты. Жоопкерчилик бир кишиге жүктөлдү. Кыскасы, Садыр Жапаровдун 1 жылы текке кеткен жок. Орундуу иштерди жасап, орчундуу маселелерди чечүүгө жумшады. Булак Назарньюс. Доскул Бекмурзаев тажиктердин астында жабыр тарткан элибиздин шагын сындырды. Энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаев Тажикстандын электр энергиясын сатып алып атканын айтты эле. Оозун жыгыча ал тарап калпын чыгарды. Көрсө жон гана ляп этип коюптур. Тажиктердин астында ансыз да жабыр тартып аткан элибиздин шагын сындырды. Министр башы менен чамбылала будуң чаң жүрүшү көпчүлүктү кооптондурууда. Учурда аймактарда жаңы конуштарда жарык байма-бай өчүрүлүүдө. Азырынча күздө эртең кантебиз? Кычыраган кышта жылуулук, жарык көйгөйү жаралбасына кепилдик жок. Себеби Доскул Бекмурзаев оозуна келгенди оттоп бурдура берет экен. Айтмакчы, энергетика кризиси Курманбек Бакиевдин кандуу учурунда күч алган. Максим сууну сатып жиберип, элибиз кыйналганын унуттукпу? Көрсө, бул Эргул ошолордун кадры Турбаева, Максим Бакиевдин жүгүрүгү катары иштесе, Алексей Ширшевдин шинелинен чыкса, ал Карашевдин кошелегу болсо, анан көргөнүн көсө түрткөнүн кылат деген ушулбу? Бул суроолорго жогорку жетекчилер кызыгып көрүшөбү же ток этери бир бүлдүргүчтү министр кылуу менен элдин шоруна калышпагай эле? Булак Азия Ньюс кезити. Индия менен Кытайдын чек арасында аскердик кагылышуу болду. Индиянын түштүк чыгышында жергиликтүү аскер патрулдары кытайлар менен кагылышты. Натыйжада өлкөлөрдүн чек арасында жайгашкан Аруначал Прадеш штатындагы Таванг секторунда кагылышуу болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, мындан канча убакыт мурун Кытайдын Боштондук армиясынын 100дөн ашуун жоокери Индия өзүнүкү деп эсептеген аймакка басып кирген. Кагылышуулар бир нече саатка уланып, аскер кызматкерлерине кошумча күчтөр жөнөтүлдү. Тараптардын командирлеринин ортосундагы сүйлөшүүлөрдөн кийин абал жөнгө салынган. Белгиленгендей, чек арачылардан эч ким жабыркаган эмес. Алардын тирешүүсү Индия менен Кытайдын аскерлери эки өлкөнүн ортосундагы такталбаган чек ара кайда экени тууралуу өздөрүнүн ойлоруна ылайык аймакты күзөткөндүгүнө байланыштуу болду, деп билдиришкен булактар басылмаларга.
Чыгыш Ладахта Индо-Китай жаңжалы 2020-жылдын май айында эки өлкөнүн чек-арачыларынын ортосунда кандуу кагылышуулар болгондон күчөгөн. Чек-арадагы так чек-аранын жоктугунан улам келип чыккан чек-ара чатагы 1950-жылдардан бери уланып келе жатат. Кытай Тибет менен Индия бийлигинин ортосундагы чек-араны аныктаган Макмогон линиясын тааныбайт, эки тарап тең жерлерин мыйзамсыз басып алганын жарыялашкан. Булак коом чекит пресс. Митингтерге дирижерлук кылууну кыялданган Чыйпыт генерал. Из кубарлар Сыймык Жапыкеевдин 17 сентябрга чейин Раиса Атамбаевага жолугууга аракет кылганына кызыгышып, туулган күнүндө өтө турган митингге кошулуу боюнча соодалашууну тактай албай коюшканбы? Бул жагынан кыйла кызыгуулар жаралыптыр. Ал эми биздин маалыматтардан алганда бийликке нааразычылыгын айтып жүргөн Сыймык Жапыкеевдин амалы 6 эшекке жүктөй эле сезилди. Дегенибиз, Чыйпыт генералдын былтыркыдай рейтинги болбогону коомчулуктан көп кагуу жегени белгилүү. Мындай шартта таасирдүү оппозициялык күчтөрдүн жоктугу өкүндүрүп, дүрбөлөң салууга бир гана Алмазбек Атамбаевдин шансына ишенип, жашыруун турдө тарапташтары менен сүйлөшүүгө барганы ачыкталабы? Көзгө митингдер ишке ашпай калган соң эми парламенттик шайлоонун нааразычылыктарын алдыртан болжоп жатыптыр. Бирок төңкөрүштөн кийин Финполицияны жетектеген Сыймык Жапыкеевдин иши менен сөзү айкашпаганы, саясий чөйрөдөн ордун таба албаганы аксатууда. Жер ээн болсо доңуз төбөгө чыгат дегендей, былтыркы пандемиядан атын жасаганы менен реалдуу турмушта эч ким эмес экенин көрдүк. Кайрадан митингдер башталса, дирижерлук кылуу амалын тилектештерине айтып жүрөбү? Эл кабыл албай турганын сезбейби? Булак Азия News гезити. Досуңду көрсөтчү, сенин ким экениңди айтып берейин дечү эле? Спикер Талант Мамытов менен депутат Өмүрбек Бакиров Сиам эгиздеринде ээрчише басып, эс алса, тамактанса дагы бирге жүрүп калышыптыр. Шайлоого да Ынтымак партиясы менен аттанышууда. Жакын сырдаштар сыңарындай досуңду көрсөтчү, сенин ким экениңди айтып берейин дегендей Талант Мамытовдун бейнеси Өмүрбек Бакировдун өтмүшү менен өлчөнөбү. Бир кезде Аманбет Анапияевдин өкүл баласы катары Өмүрбек Бакировдун атагы чыкканы, киндиги ошол чөйрөдөн кесилгендей эле шек санатчу. Эмне үчүн бул жааттан үн катпайт? Кантип пул жасаган, байыган? Сыягы аламандын астанасында бүйүр кызыткан кептер ортого салынабы? Бүтө туралы Булак Азия News гезити. Таштанды полигонуна 10 миллион евро коротулуп, эч нерсе жасалган эмес. Борбор калаанын түндүк тарабындагы таштанды төгүлүүчү жайды жөнгө салуу үчүн Европа өнүктүрүү банкынан бөлүнө турган 22 миллион евронун 10,5 миллиону коротулган. Бул тууралуу 7 октябрда Бишкек мэри Айбек Жунушалиев журналисттерге берген маалымат жыйынында билдирди. Жунушалиев таштанды таштоочу жайды рекультивация кылуу үчүн акча коротулганы менен эч кандай иш жасалбаганын сындады. Силер баарыңар күбө болуп жаткандай, ал жакта эч нерсе өзгөргөн жок. Биз тендер өткөрүүнүн мыйзамдуулугу жөнүндө суроо көтөрдүк. Таң калыштуусу, тендерди эстониялык компания утуптур. Алардын сайтын караганыбызда таштанды менен иштегенин көргөн жокпуз, бирок тендерди утуп алышкан, деди Жунушалиев. Бишкек мэри тендерди утуп алган эстониялык компанияга өз дооматтарын жөнөткөнүн белгилеп, алар милдетин так аткарбаган учурда келишимди бузуп, соттошууга чейин бара турганын кошумчалады. Буга чейин таштанды полигонун жөнгө салуу үчүн эстониялык Эхтюс фирма Ранд Тулберг Эйс компаниясы утуп алганы айтылган. Долбоордо таштандыны кайра иштетүүчү ишкана салынаары каралган. Европа өнүктүрүү банкынан алынган каражаттын жарымы насыя түрүндө берилет. Бишкек шаарына караштуу санитардык полигон ишканасынын көзөмөлүндөгү шаардык таштанды талаасы учурда оор абалда. Техниканын жетишсиздигинен улам убагында түртүлбөй сорттолбогон таштандылар белгиленген аймактан чыгып кеткен. Бишкектеги шаардык таштанды жайы 1978 бери иштеп жаткан. Учурунда 400 000 кишиге эсептелген. Учурда Бишкек шаарында миллиондон ашык киши жашайт. Булак Назар News чекит KG. Мирзиёев Афган-Өзбек чек-арасын мыйзамсыз кесип өткөн адамдарды атууга өкүм кылды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Афган-Өзбек чек-арасын мыйзамсыз кесип өткөн адамдарды атууга өкүм чыгарды. Бул тууралуу өзбек басылмалары билдирди. Маалым болгондой, президент Мирзиёев мындай кадамга Афганистандагы кырдаалга байланыштуу барган.
Мындан бир нече күн мурда Афган-өзбек чек арасында мыйзамсыз баңгизат ташыган адамдар менен кагылышта бир өзбек чек арачысы каза болгон. Булак медиа центр чекиткейи.